Ай чечекей, күн жылый баштады. Кар тоону карай улам өйдүлүп бара жатты. Бизди урматтайлы сактайлы. Тил адам коому менен бирге пайда болгон жана аны менен бирге Карга бир жерден буштактап, даракка конуп алып, жегенге даярданып жаткан кезде биздин мектеп келечекте чоң үмүттү туура теңсеп. Ким күчтүү? Кыштын күнү кызыл кыргоол жээктеги Жоомарт падыша. Мурунку өткөн заманда бир падыша болуптур. Анын 40 базири бар экен. Бир күнү падыша жоомарттык мал менен болобу же баш менен болобу деп базирлеринен кеп сурайт. Жоомарттык мал менен болот да. Малы жок болсо кантип жоомарттык болот дешет.